Кыргызстандықтар орточо канча жыл жашайт? Статистика боюнча 72 жаш. Кызыгы 60-жылдары кыргызстандықтар болгону орточо 55 жыл жашашчу. Бул азыркы африкалык Нигерия менен Чадтын орточо жашына барабар. Буга негизги себеп кичинекей балдардын эрте чарчап калуусу. Мисалы 75-жылдары 5 жашка чейинки ар бир 1000 баланын ичинен 113 чарчап калчу. Азыр ал көрсөткүч кыйла төмөндөгөн. Эгер жыныс боюнча алып карасак, азыр аялдар эркектерге караганда 7 жыл узагыраак жашайт. Эми бул факт эч кимди таң калтырбаса керек. Аталган орточо 72 жаш бул көппү же азбы? Дүйнөлүк рейтингде 234 өлкөнүн ичинен биз 156-орындабыз. Бул мисалы Япониядан дээрлик 12 жылга аз. Деги эле кошуналардын ичинен эң аз жашаганы биз экенбиз. Мейли, бул көрсөткүч азыраак экен. Анда кыргызстандыктар эмне себептен улам дүйнө салат? Бул картаны караңыз. Ага ылайык Кыргызстан Борбор Азиянын бир катар мамлекеттери менен дүйнөлүк топко кирет. Ооба достор, бул жүрөк кан тамыр ооруларынын санын көрсөткөн рейтинг. Статистикага ылайык Кыргызстанда өлүмдөрдүн жарымынан көбү дал ушул жүрөк кан тамыр ооруларына туура келет. Эмне үчүн? Мындай. Балким адамдар көп кредит алып, катуу кайгы стресске баткан үчүнбү? Чынында акыркы жылдары Кыргызстанда кредиттердин көлөмү абдан тез өсүп жатат. Мисалы, ал 2026-жылы 569 миллиард сом болду. Бул өлкөнүн бир жылдык бюджетине жакын жана Россиядагы мигранттар жөнөткөн акчадан 2 эсе көп. Кыскасы, кредит өзүнчө эле стресс. Бирок маселе бир эле кредитте болсо, анда жарандары дүйнөдөгү эң карызга баткан мамлекеттердин бири болгон Швейцарияда дагы жүрөк ооруларынын саны көп болушу керек эле. Анда негизги себеп эмнеде? Бул дүйнөдөгү балык тамактарын эң көп жеген жана семөрлөрү эң аз болгон мамлекеттер. Алардын экөөндө тең Япония бар. Эми Япониядагы жүрөк кан тамыр оорусу менен ооругандардын санын карасак, алар Кыргызстандагыларга караганда дээрлик 2 эсе аз. Балким япондор балык аркылуу жүрөккө, кан тамырга пайдалуу омега-3 майын алып, ашыкча тамактанбай, көп кыймылдаганы үчүн аларда жүрөк оорулары аздыр. Кызыгы, дүйнөдө эң көп балык жеген өлкөлөрдүн көбүндө адамдар 80 жаштан ашык жашайт. Япония, Норвегия, Исландия, Түштүк Корея баары ушул катарда. Ал эми балык аз жеген өлкөлөрдө 80 жаштан аз жашашат. Анткени алар океандардан алыс болуп, балык тамактары жетишсиз. Жана дал ушул чөлкөмдө дасторкондо майлуу жана камыр тамак көп. Жана кыймыл аракет аз болгондуктан балким бул ооруларга көп адамдар чалдыгып, эртерээк дүйнө салууда. Мындан сырткары, кайсы бир деңгээлде кредиттен пайда болгон кайык, капа, ошондой эле тамеки чегүү сыяктуу нерселер жүрөк ооруларынын пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Кандай болгондо да факт бирөө эле: кыргызстандыктар болгону 72 жыл жашайт. Жана бул дүйнө боюнча аз көрсөткүч.